Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Ушул 2024 жылдын мартында ушул Ашафи дүкөнүнө тартып кеткен элек Зардыгар эжекебизди дагы жарнамага тартканга келип калдык. Ал роликти аябай көп эжекебиздин максаттарын айтып, чындыгында аябай көбүнө жагып, колдоо табып, комментариялар жазып, ошондон кийин эжекебиз Меккеге сапар алып, эмеле келип калыптыр. Дагы ролик тартканы келдик. Дагы сиздерге кыскача маалымат берсек, ушул артында турган дарыларды бардыгын эжекебиз өзү даярдап, ушул сатууга чыгарды. Кыргызстандын рыногуна буйруса кирди дейт. Мынакей бул кадимки эле дары. Бул дарынын өзгөчөлүгү эжекебиз Куран аяттары менен окулуп даярдалган дары да өзгөчө дары, өзгөчө касиетке ээ дары. Фитобочка, хижама жасаган мекендештер алып иштетип атыптыр. Анан алган адамдардан ыраазычылыктар аябай көп экен, ыраазы болгондор дары жагып, ушул дарылангандар демекчи, мына штрих-коддор бар, бардык даярдалган составы бар дегендей. Эжекебиз өзү айтып берсин, эже, кең. Кандайсың? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Көп маалымат айта албай калдым ачыгы. Көп даярдандым эле. Өзүңүз айтып бересиз, эжеке? Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Мен азыркы учурда Москва шаарында эмгектенип, 2 жылдан ашып калды. Ушул кыргыз элиме өзүмдүн колуман даярдалган продукцияларды элдерге пайдам тийип, алардын ыраазычылыктарын алып, дубасын алып келе жатам. Бул дарылар эч кандай сетовой тармак эмес. Кыргызстандан, СНГ мамлекеттеринен, Сауд Арабия мамлекеттеринен келген чөптөрдөн жасалат. Азыркы учурда 3 инсанды иш менен камсыз кылдым. Алар мынакей намаздарын окушуп, ушул дарыларды жасаганы жардам берип атышат. Биздин дарыларыбыз бардык документтери бар, сертификаттары, Москвада налог төлөп, законный иштейбиз, жана магазинибиз дагы бар буйруса. Сиздер дагынам толугураак маалымат алыш үчүн Instagram баракчага кирсеңиздер, ал жерде адамдар пайдаланып, шифа көрүп, өздөрүнүн отзывдарын жайгаштырышкан. Мына ошол жерден дагы көрүп толук маалыматтарды ала аласыздар. Бул дарылар көптөгөн чөптөр ачуу болгондуктан мен блендер менен даярдап туруп ушундай капсулалардын ичине салганмын. Ревматизм менен, колу буттары какшап, артрит оорусу менен ооругандарга мындай маз даярдагам. Бул маз ушул колу буту какшап ооругандарга аябай жакшы. Себеби ичинде аюуну, суурдун майларын вазелинге аралаштырган. Андан сырткары бала азыркы учурда биздин эркектерибиздин көбү простатит оорусу менен балалуу болбой ооруп атышат. Ошого эркектерге мужской сила бул балалуу болушка жардам берет. Жана аялдарга тампон, женский здорово буларды ичсе, биринчи Аллах Тааладан мен болгону себепчимин. Бул жерде менде азыр 20га жакын продукция бар. Боор оорусуна, бөйрөк оорусуна, аял эркектердин шамалдаганына, давлениясы барларга, андан сырткары цистит менен ооругандарга дарыларды жасагам. Сиздер Москвага келип, мен менен байланып, консультация алып, ушул дарыларды алсаңыздар болот. Андан сырткары Кыргызстандын Дордой базарында, Ош базар базарда, Аларча базарында, Жалал Абадта, Кочкор Атада, Ошто дагы ушул менин дарыларым ушу Москвада кайсы баада сатылса, ал жакта дагы ошо баа менен сатылып атат. Буйруса келечекте Кыргызстанга барып цех куруп, мен дагы өз салымымды Кыргызстанга кошуп, аялдарды дегеле инсандарга иш орундарын жаратуу максатым бар. Андыктан коркпостон алып ичиңиздер, ден соолугуңуздарга эч кандай зыяны жок. Негизи эле бул эжекебиздин максатын мурдагы видеодо айтканбыз. Эжекебиздин негизги максаты айттыңыз эле го. Кыргызстандан ушундай дарылар чыккандыгын биз бренд кылып башка өлкөлөргө экспорт кылуу, ушул бизден ушул бир
Куран аяттары менен окулуп жасалган, дем салындырган бар чөптөр да булар эми. Ооба. Ошолордон алып бир пайдаланса, дуа кылса, бир тааныса биздин желекти деп жана кылышты эле. Ошол максатынан бул дары чөптөрдөн түшкөн суммага эжекебиз Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн Жалал Абад шаарына 2 кабат медресе салып атат. Жатаканасы менен медресе. Ушундан түшкөн акчага эч жактан эч кандай каржыланбады дейт. Ушул түшкөн акчага эле салып атабыз дейт. Биринчи тартканда биринчи кабаты бүткөн экен эле. Эми ушулдан түшкөн акчага Кудай кааласа көңүңүздөр жазып атыпсыздар, чалып атыпсыздар, алып ичкендер ыраазычылык айтып атыпсыздар. Ошолордон түшкөн пайдага экинчи кабатыны бүтүрүптүр. Ички жанагылары үстү жабылды элекпи? Жок, үстү жабылды элек, экинчи этаж көтөрүлдү. Эгер ошол медресеге жардам берем деген чыган биздин бир туугандар болгон болсо, эжекебиздин номерлери коюлган, чалып байланышып жардам берсеңиздер болот. Ошондой. Дагы эмне айтсак, бул эжекебиз боюнча айтсак, бул эжекебиз эжекей негизи карыя, эжекей. Ошондой дей элек. Курандан сабак. Курандан сабак эми Курандан сабак берген күчтүү эжеке да 20дан ашуу кесиптин ээси, медицинадан кабары бар. Ушул жакта окуйм дедиңиз беле? Окуйм. Ооба. Анан мына сертификаттар эми анандай курстардын көбүнө окуган экен. Эжекебиз көп сүйлөшүп отуруп калдык. Анан бул жагында да андай дары чөптөрү бар экен, Ооба. Мындай. Бул эмнелерге дары кандай эми? Бул жактакылар башка фирманыкы. Ошол бардыгы чөптөн жасалган үчүн буларды да кошумча кылып элдер сураганына талап бар болгон үчүн алып келгем. А негизги менин өзүм чыгарган продукциям бул жакта. Бул жерде келсеңиздер, биз майрамдарга карата подаркаларды жасап койгонбуз, калпактарыбыз бар. Анан ушул дүкөнгө келип соода кылгандарга мен ушул ороном деген келиндерге көргөзөсүзбү? Акция кылдым. Сизде башкача орономдорду кийимдер башкача. Азыр мынагыл калын кийим мен калын азыркы биздин суукка ушул юбка кофталарды акция кылып, ушул биздин дарыларыбыздан алса, ошолорго 1,5 миң кылдым. Экөөнүбү? Ооба, ушул юбкасы. Двойканы. Ал эми мынагыл жазгы баягы айт майрамдарына же болбосо той тамашаларга жалаң оронгондордуку буларды 1000 сомдон алып кетсе болот, 1000 рубльда. Чындап 1000 сомдон буларбыз, Ооба, 1000 сомдон. Сизде жаман арзан го. Бул качествосы чындыгында бөлүп башкача да. Ооба. Бул кымбат сатылат. Булар 1,5 миң. Негизи кымбат сатылат да муну качествосы. Ооба, биз акция кылдык. Ошо биздин дүкөнгө келип, андан сырткары бул жерде мындай двойка Турциядан келген немелер дагы бар. Той көйнөктөрдөн кымбат да. Ооба, булар дагы немеси менен 1,5 миңден. Экөө, двойка. Экөө тең, ооба. 1,5 миң. 1,5 миңден распродажа кылып атабыз. Бүтүндөй жазгы көйнөктөр мынагыл немелерге, майрамдарга, жума күнү же болбосо кыздар турмушка чыкканда ушул көйнөктөрдү биздин өзүбүздүн ислам майрамдарыбызда бар да. Ошол жазгы көйнөктөр 1000ден, азыркы сезондогу юбка кофта гумна көйнөктөрүбүз 1,5 миңден. Тренчтерчи. Булар деле, мыналар 1,5 миң. Бир гана мына плашкалда 2 миң. Бул экөө тең 1,5 миңден. Негизи кымбат сатылат тренчтер деле. Ооба, биз акция кылдык. Ушу биздин дарыларыбызды алып кеткен эжелерибизге ушул көйнөктөрдү акция кылабыз. Анан эгерде чын жүрөктөн мен ороном, жолукка түшөм, Аллах Тааланын буйругун аткарам деген эжелер болсо, аларга дагы ислам жөнүндө, жолук жөнүндө Куран аяттарынан айтып, хадистерден айтып, ал аялга мен өз жаныман канча аял жолукка түшөм деп келсе, жолук менен көйнөктү биз иншаллах бисмилля Алла жолунда хадия кылабыз. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Ойлогон, тилеген максаттарыңызга жетишиңиз. Дүкөн метро Волгоградский проспектин 1-бактан чыккандан кийин эле Техноколдун 2-кабатында жайгашкан, билесиздер. Бул жер Кыргыз базар деп да айтып келебиз. Аябай көп кийим дүкөндөр бар, чайхананын аябай түрү бар. Суши пиццадан баштап, шашлык, лагманга чейин хан самса, дагы эмне самса, нур самса, ошол самсалар бар кыскасы туугандар. Парковкалар кенен 2-кабаттан мындай эле экенде. Көрүшкөнчө лайк басып, комментарий жазып коесуздар.
Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.